Ұлт болсоң, тілімен ұлтпын. Ей жарандар, эреендер, бектер жана берендер, ел баштаған кемеңгер, мейлі бақыр, мейлі батыр, мен қырғызмын дегендер. Соолум бар силерге айта турчу. Bir ata jurt, bir asaba, bir ajoo бар bir elde. Анан муну билип ал, кулагыңа сыргагылы билип ал. Ар адамдын ар башкача дили бар, ар башкача дини бар. Бирок билгин бирден гана тили бар. Билгин муну билип ал. Эй эрендер, эскертерим силерге, чындап кызмат кылам десе ким элге, сүйсүн тилин, сүйгөн жарын сүйгөндөй, күйсүн тилге, перзентине күйгөндөй. Елдің оғызында бар, айтса да өрейін деп атады. Біз әме тілді сақташ үшін, езелке сақталған тілді сөздіктегі ғана қолданыш керек. Сөздіктен дәлелдедіңіз бе, сіз ешкім күнөге жағалмайды. Себебі ал текшерілер, қайра-қайра қаралады, анан атайын указ менен, жарлық менен жария болды. Аға автор жоопкерчилик тартат. Ең неме жери мына барайлы, келейлі, барчу, келчик деген сөз толып кетті да. Ало, біздің ата-бабадан бері келеді. Аяқ, тияқ, кетті да. Мисал үшін мынаның бары, барайлы емес, баралы деп болуш керек. Келейлі емес, келейлі. Барчук емес, барамыз. Келчук емес, келейміз болды да. Азыркы сіздер көп байқалсаңыздар керек, жаштардың, студенттердің лексиконында оғыз эки кебінде ушу аябай толуп кетти. Кыргыз тилим. Милицияда иштеп кызмат кыламын, кыргыз тилде окуп сүйлөп жазамын. Даңаз алайым өзгөлөргө тилимди, кыргыз тилде жолдоп айтып саламын. Кыргыз тилде ырларымды жазамын, ырлар менен жан дүйнөмдү багамын. Эзелтеден агып турган Токтобой дарьясында чаба куруп агамын. Улуулугуң сенин айтып мактаймын, сени менен тарыхымды сактаймын. Кекиртекке кылыч кезеп турса да, билгин сени эч убакта сатпаймын. Кыргыз тилим өнүгө бер, өсө бер, ажырыктай тамыр алып өнө бер. Кылымдарга уланып, бүт аламга кучак жайып кулач бер. Кыргыз тилинде аны кордобой, бедел баркын кетирбей, аны нары жакта оккан адам сүйлөгүсү келбей турган кылып сүйлөп бериш керек. Жок дегенде өзүңүн тилиңи өзүң чачырата, так даана сүйлөй бериш керек. Бул мамлекеттик тилге ар бир мамлекеттин жаранын улутуна, жынысына, кесибине, статусуна карабай кошкон салым болуп эсептелет. Мамлекеттик тил бирөөлүү болот. Эч ким үчүн жашыруун сыр эмес, кыргыз тилин, кыргыз наркын, кыргыз жерин, ысык көлдү кергиси келген киши Кыргызстанга келет. Башка салт маданиятты көргүсү келген киши ошол жака барат. Бирок бардык улуттарга бизде бирдей шарт түзүлгөн. Жашыл жайылым, көккө кийлем, көк кийлем, көк кийлемде, көп ойноймун, көк гүлөм, маңдайымдан сыйлап шамалды, кыргызымдын алаканы билем. Кайнап жүрсө камеген, көкүрөктө жашап келген, гүлдүн көзүм уясына кыймай янып бара экен. Бүгін мына Нурuz айындагы агайыбыз да келип кетип, көптөгөн мындай жемиштүү нерселерин баарын айтып кетти. Өзүңөр көрдүңөр, суроолор берип атсыңыздар. Меникисине ондон да мындай көбүрөөк мындай кыргыз тилинен мындай көбүрөөк салым салыш керекпиз да. Анткени жазуу түрүндө деле керек болсо мына жүргүн частан деле күзөт кымбатламакчы да айтып кетсек деле. Жазгандан деле мына сот боюнча да көптөгөн туран сөздөр жазылат да. Ошондуктан мына караганда дагы көбүрөөк буга көбүрөөк эме кылыш керекпиз да, салым салыш керекпиз. Үйрөнүш керекпиз чындыгында. Мына жекебиз айтып атат, журналисттер да өздөрү күнөөлүү, жазгандар да өздөрү күнөөлүү деп, мисалы үчүн туура сөздөр айтып кетсек да, ошондуктан өзүдөн биринчи келет да мунулардычы. Ошондуктан бардыгыңарга дагы бир жолу байрамыңыздар менен ийгилик, эң биринчиден денсаулыкта болбой ишибизди алга жүрө берсин.